Акыркы убакытта тили чыкпай кечеңдеп жаткан балдардын саны көбөйүүдө. Бул эмне менен байланыштуу? Мындай балдарга кандай адистер жардам бере алат? Бүгүнкү сюжетте биле аласыздар. Бүгүн биз Бишкек шаарында жайгашкан балдарды өнүктүрүү жана социалдык адаптациялоо борборуна келдик. Бул жерде кечирээк сүйлөп тили жакшы чыкпай жаткан, ошондой эле психологиялык жактан бир аз жабыркап, аутизм диагнозу коюлган балдар менен иштеген адистер бар. Зеленый. Green, зеленый. Green, green. Blue, синий. White. Эгерде балада задержка болсо, уже 1 жаштагы бала мама, папа деп, няня, дай деп сүйлөбөй, өзү менен өзү болуп, ушинтип баштаганда эле сразу барып невропатологко көрсөтүш керек. Неге менин балам? Негизи 1 жашта бала 10-15 жеңил сөздү сүйлөш керек. А 2 жашта бала уже фраза менен сүйлөп калыш керек. Мама, чай бер, эшикти ач, нан бер деп сүйлөп калыш керек. А 3 жашта уже бала предложение түзүп сүйлөш керек. 4-5 сөздү кошуп предложение менен сүйлөп калыш керек. А 4 жашта уже предложенияларды бири-бири менен кошуп, смысл кылып ушинтип сүйлөш керек. Балдардын эң башкы көйгөйү башка балдар менен сөз табышып кете албагандыгы. Алардын өздөрүнө таандык ички дүйнөсү бар. Бул симптомду биринчи эле байкаганда ата-энелер невропатологко барыш керек. Эмне үчүн андай болуп атат? Бул механизм нарушения дегенди билиш керек. Эмне себептен ушундай болуп калды? Жөндөн эле болбойт да. Анан алар ЭГ тарттырат, МРТ кылышат, эхо кылышат, анан бардыгын ошол анализдерди көтөрүп алып, анан невропатологко келет. Невропатологдор анан причинасын билип, анан соответствующий бир нерселерге направлять этет. Биздин центрде мындай балдарга ылайыктуу ЛФК, сенсорная интеграция, аботерапия, дефектолог, логопед. Кыргызстанда 2018-жылы кабыл алынган аутизм боюнча клиникалык көрсөтмөлөргө ылайык аутизмди дары-дармек менен дарылоого болбойт. Адистер бала менен узак жана өтө түйшүктүү сессияларды өткөрүүсү керек. Учурда биздин өлкөдө аутизм көйгөйү менен өз алдынча күрөшкө демилгечи топтор менен активдүү ата-энелер бар. Таңсулуу бул жерде 2 жылдан бери иштейт. Жумуш моралдык жактан оор экенин жашырбайт. Бирок ага карабастан күнүнө 6-7 баланы кабыл алып, аба терапиясын өтөт. Сүйлөсөң, анан мен сага аласың, же болбосо сен муну айт, анан мен сага берем, сен сура, сен айт, түшүндүр деп балага дайыма жардам берип, жанында кол менен, үн менен, сөз менен сүйлөгөндү үйрөтүш керек. Жогоруда айтылгандар балдардан байкалса, дароо адистерге кайрылуу зарыл. Анткени өз убагында атайын адистердин жардам көрсөтүүсү көпчүлүк оорулардан сактап калат. Зинат Бактиярова, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.